Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Экинчи көзгө өткөрбөш керек. Рак илдетине кабылган 7 жаштагы Умар тез арада операцияга муктаж. Бишкек шаарынын тургуну 7 жаштагы Умар Исмаилов сөөк чучугунун клеткаларын алмаштыруу үчүн операцияга муктаж. Бул тууралуу апасы Гүлжан Исмаилова Супер KG порталына билдирди. Анын айтымында баласы бул илдет менен 3 айдан бери күрөшүп келет. Баланын операциясын чет өлкөдө гана жасоого болот. Улум учурда онкологиялык илдет менен күрөшүп жатат. Көз рагына чалдыккан. Түркиянын Стамбул шаарындагы ооруканалардын биринде баламдын сол көзүн операция кылып алышты. Рак мээге жайылып кетпеш үчүн уулум тез арада 4 курс химиялык терапия алыш керек. Мындан тышкары сөөк чучугунун клеткаларын алмаштыруу кажет. Дарылануунун баасы $77,300 түзөт. Жалгыз бой эне катары уулума жардам беришиңерди өтүнөм. Баламдын атасы жардам берүүдөн баш тартты. Рак экинчи көзгө өтүп кетпеш үчүн тез арада илдеттин алдын алышыбыз зарыл, деди Исмаилова. Умардын өмүрүнө кайдыгер карабаган жарандар төмөнкү эсеп номерлары аркылуу жардам бере алат. Жогорку сот Украинадагы согушка катышкан Аскар Кубанычбек уулунун арызын карады. Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 10 жылга соттолгон Аскар Кубанычбек уулунун арызы жогорку сотто бүгүн 22 августта каралып, кийинки отурум 30 августка белгиленди. Бул тууралуу жогорку соттон билдиришти. Маалым болгондой, ушул жылдын 16 майында Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка Орусия күчтөрүнүн катарында катышкан үчүн айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 10 жылга соттогон. Ага ылайык апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7 июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Муну менен Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. Белгилей кетсек, Аскар Кубанычбек уулу ушул жылдын январь айында атасынын ооруп калганын угуп, Кыргызстанга келгенде атайын операцияга катышкан деп камакка алынган. Сотто ал согуш талаасына өз ыктыяры менен барганын, Орусиянын жарандыгын алууну каалап жүргөнүн билдирген. Кыргызстандык Орусиянын бийлигине кайрылып, ага жарандык берүүнү өтүнгөн. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга дароо реакция кылып, маселе каралып жатканын билдирген. Булак Супер KG. Кыргыз-казак чек-арасындагы кезек. Казакстан билдирүү жасады. Кыргызстан менен Казакстандын чек-арасындагы жүк ташуучу унаалардын тыгыны боюнча коңшу өлкөнүн финансы министри Эрулан Жамобаев комментарий берди. Билдирүүнү министр өкмөттүн жыйынында айтты. Ал жерде өткөрүү бекети жок. Бул ЭЭПтин ички чек-арасы. Менин билишимче Баңгизат кармоо операциясы болгон. Азыр чек-ара кызматы жана УКМК тарабынан текшерүү иштери жүрүп жатат, деди министр. Жамаубаевдин айтымында коммерциялык жүк ташууга байланыштуу эч кандай ченемдер болгон эмес. Эске салсак, кечээ 21 августта Ак Телек постунун алдында 370 унадан турган тыгын пайда болгону кабарланып, 10 сааттын ичинде 3 гана жүк ташуучу унаа өткөнү маалымдалган. Бүгүн 22 августта чек-ара кызматы саат 12:00 карата Кыргызстандан Казакстанга өтүү үчүн 430дай жүк ташуучу унаа кезекте турганын жана чек-ара кызматы тарабынан эч кандай чектөөлөр киргизилбегенин билдирген. Көп өтпөй, сот тармактарда буга себеп Кыргызстан Казакстанга суу бербей койгону болгону айтылган. Булак Супер KG. Камбаратта бир КЭСнин даярдоо этабынын курулушу аяктоо алдында турат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек шаарында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин электр энергетикалык кеңешинин 62 жыйынында билдирди. Анын айтымында унаа жолун, көмөкчү электр линиясынын, туннелдердин, көпүрөлөрдүн жана куруучулардын кунуштарынын курулушу бүткөрүлдү. Белгиленгендей, Камбарата бир КЭСтин жалпы долбоордук кубаттуулугу 1860 мегаваттка жетип, жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Эскерте кетсек, өткөн жылы 8 июнда президент Садыр Жапаров тарабынан Жалал Абад облусундагы Камбарата бир КЭСтин курулушун баштоого старт берген. Булак Назар Ньюс KG.
Чек ара кагылышында тоок фабрикасы өрттөлгөн Надировдун уулу жаңы ферма курду. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта тоок фабрикасы өрттөлүп, өзү набыт болгон фермердин уулу жаңы ишкана курду. Бул туурасында президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Учурда ферманын курулушу, жабдууларын орнотуу иштери дээрлик аяктаган. Жабдуулар Түркия мамлекетинен алып келинген. Заманбап технологиянын жардамы менен автоматташтырылган системада иштейт. Жакынкы күндөрү тоокторду алып келүү күтүлүүдө. Ферма пайдаланууга берилсе 40 000 тоок багылып, күнүнө 35 000ге жакын жумуртка алынат. Мунун арты менен 15 жумушчу орун түзүлөт. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев ал жака барып, мындай чоң ишкананын ишке кириши мамлекеттин көзөмөлүндө экенин айткан. Белгилей кетсек, былтыр сентябрда чек арадагы кагылышта Матиса Надировдун Аксай айылындагы тоок фабрикасы өрттөнүп, өзү каза болгон. Атасынын ишин уулу Адилет Абдувалиев улантууда. Мамлекет тарабынан ага 30 миллион сом жеңилдетилген насыя берилген. Адилет Абдувалиевдин атасы Аксай айылында алгачкылардан болуп, тоок фермасын ачып, Баткен аймагын жумуртка менен камсыздап турган. Атасынын ишкер деген кайра калыбына келтирүүнү максат кылган уулу 6 ай аралыгында жаңы ферманы түзүүгө жетишти. Алдыда өндүрүлгөн продукция ички базарларга жана экспортко чыгат деп айтылат маалыматта. Жакында атасынын фермасында калыбына келтирүүгө ниеттенип жатканы белгиленди. Булак Спутник Кежи.